Кийинки сөз суроочу Мадумаров Адахан Кисанбаевичке берилет. Рахмат. Мен жогорудагы эки кесиптешимдин пикирин бекемдөө менен даяр эмессиңерде Чолпон айым айтты, муну четке коюп турсак болот деп. Мен ушул пикирди кесиптештериме кайрылам да. Бул декларативдүү документ болуп калган, мыйзам эмес. Бул каалоо, бул тилек, бул ниет. Ниет аткарылабы жокпу, аны бир жараткан Алла билет. Себеп коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзам так кыска даана жазылат. Азыр Шайлообек мырза айткан мүмкүндөрдү 8-чи беренесин карап көрсөңүз да, бардык эле жерде мүмкүн, болот деген эч бир сөз жок. Шайлообек мырза абдан туура айттыңыз. Болот деген мыйзам жок бизде. Мүмкүн, карап көрөт, анан анын көзүнө карайт. Жагымдуу көзбү, жагымсыз көзбү? Мына ошондо 8-чи беренесин карасаңыз, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу консультациялык кеңешүүчү орган түзүлүшү мүмкүн. Түзбөй койсо дагы боло берет. Анын курамына төмөнкүлөр кириши мүмкүн, эгер өздөрүн туура алып жүрсө. Ушундай мыйзам болобу? Бул мыйзам сизге эмес, бул дома сизге эмес. Орусча даярдалып калыптыр деп бирөө даярдап берди, ошону окуп бердиңиз сиз. Сиз даярдаган жоксуз аны. Коррупция деген кылмыш жаза кодексинде так даана жазылган, Канчанчы берене? Генераль прокурор. Бул ушул жакка сурайсыңар да. Өзүң эле чыксаң айланайын мына жака. Бул мыйзам экономика министрлигине тиешеси жок. Прокуратурага, ички иштер министрлигине тийиштүү мыйзам. Билген кишиңер чыкпайсыңар. Эмне деп жазылып турат ошо 301-чи берене? Коррупцияга ошол жерде азыркы мезгилдерден айырмаланып, юридика илимдеринин доктору, Урал юридикалык институттары бардыгы биргелешип иштеп чыккан аныктамалар бар да. Анан биз ар бир мыйзамга коррупцияны өзүбүздүн түшүнүүбүзгө жараша жөндөй берген болсок, бизде кайсы түшүнүк калат? Кандай дейсиз? Мен ойлойм, бул закон болсо биринчи концебияга кабыл алынып атат. Кандай? Бул биринчи чтенияда концебия киргизилип атат. Эмнеси? Концепциясы киргизилип атат да. Ошондуктан бияктан силердин сунуштарыңызды экинчи чтенияда кабыл алалы, ошо окууда кабыл алалы, мүмкүн дегендерди биз алып салалы, эми так даана белгилейли. Бир окуу менен Улан Бердибаевич, бир окуу менен биз бардык сунушту бере албайбыз. Мен ар бир беренеси боюнча айтып отура турган болсо, мен жалгыз эле өзүм саат 7-ге чейин айтам. Кийин айтасыңар силер жазуу жүзүндө бербедиңер, ошон үчүн эске албадык дейсиңер. Мен сунуш киргизем, Чолпон айымдын сунушун, Шайлообек мырзанын сунуштарын экөөнүн кошуу менен бирге бул мыйзам долбоорун тараптар менен, сөзсүз түрдө тараптар менен. Тараптар деген азыр суроо берди, коррупцияга эң катуу малынган тармак кайсы тармак десе, сиз билбей атасыз. Коррупцияга малынбаган аткаруу бийлиги жок бүгүн. Билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, транспорт министрлиги. Эми бажы ал жер гүлдөгөн жер ал жыттанып турган жер. Сотту мен айтпайын, прокуратура, мына прокуратуранын кызматкери отурат ушул жерде. Кече сот процесси жүрүп атат. Прокуратура мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлгө алуучу орган болуш керек. Тескерисинче алар айыптоочу катарында отурат, жазаны күчөтүү талабын коюп отурат. Мына биздин прокуратуранын жүзү ушул. Азыркы берген суроо ушул, өнүккөн өлкөлөрдө, маданияттуу өлкөлөр болгон болсо, министрге баш прокурор иш козгоду. Аны президентиңер кызматтан четтетти. Конституцияда бар ушундай норма? Жок. Демек бул түшүнүк. Жазып да койгон эмес. Бошотуп турушу мүмкүн деген дагы сөз жок ал жерде. Же бошотот, же калтырат. Убактылуу четтетип туруу деген түшүнүк жок. Кандай дейсиз? Прокуратуранын кызматкери. Адахан Кисанбаевич, бул маселе менин компетенциямда кирбей экен, мыйзам боюнча жооп берейин.
Ошо коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзам долбоорунда ушул түшүнүктөр кириш керек да. Сиздин компетенцияңыз. Алакан Кимзамбаевич, уруксат берсеңиз, мен жооп берип коеюн. Алакан Кимзамбаев, биякта болсо эки орган так даана белгиленип атат. Бул Координационный совет ген прокурордун алдында, ошол советке болсо бүт бизнес чөйрөсүнө. Мен суроону башкача бердим. Мен координациялык кеңеш жөнүндө берип аткан жокмун. Кимдин компетенциясы кандай экендигин алып алышыбыз керек деп атам. Мына жерге кайсы өлкөдөн көчүрдүңөр ушул мыйзамды? Өзүбүз иштеп чыктык. Жок. Генеральный прокуратура. Кандай дебегиле уят болуп каласыңар. Кайсы өлкөдөн көчүрдүңөр? Өзүбүз иштеп чыктык. Адакан Кимсамбаевич, уруксатпы? Бул мыйзам долбоору международный эксперттердин жардамы менен кошо иштелип чыккан. Эч кандай бул жерде бир кайсы бир мамлекеттин бир мыйзам тарабынан бир гана мыйзам каралган эмес. Эң бизге ыңгайлуу, биздин юрисдикцияга ыңгайлуу маселелер каралган. Мисалы үчүн ушул жерде жана айтып аткан маселелер ушу коррупцияга алдын алуу маселелерин аябай көп чагылдырылган. Алардын ичинде мисалы үчүн ошо кайсы өлкөлөрдө ушундай мыйзам бар анда? Дүйнө жүзүндө көп Кайсы өлкөдө бар? Көп эле өлкөлөр, СНГ, пост СССРде бүт эле өлкөлөрдө бар ушундай мыйзам. Бирок бизде алардын арасынан ушул эң жакшы ыңгайлуу боло турган моменттер алынган. Бул модельный десек дагы айтсак болот. Башта коррупцияга каршы комиссар деген болгон бизде. Ал кайсы мыйзам менен иштеди? Бизде азыр комиссар деген мыйзамдар да жок. Комиссарыңар болгон да. Азыркы мыйзамдарда 2005-2006 жылдарында комиссарыңар болду да. Кайсы мыйзам менен иштеди алар? Азыркы колдонуудагы мыйзамдарда андай кызмат жок. Садыр Жапаров болду. Мыйзамсыз иштедиби? Эмне менен иштеди ал? Азыр андай мыйзамдар жок, Адакан Кимзамбаевич. Ошондо кайсы мыйзам менен иштеди ал? Мен аны билбейт экенмин. Иштегенби? Алакан Кимзамбаевич. Сунушум, мен дагы бир жолу кыскартайлы. Эч бир тарап буга даяр эмес. Четке кагып эмес. Да. Мен ошол сунушту киргизем. Рахмат. Токтоп койсом болобу?